Өзгөндү көргөз. Кемпироватты. Пока ушундай коюп тур, мына Кемпироват суу сактагыч. Мына 5 манжа. 5 манжа. Кыштын күнү койнуңа бирөө муздак 5 манжасын бул жерине чейин эмес, чыканаган эмес, колтугуна чейин сал жерди дейли. Кандай сезимде болосуңар? Ошол 5 манжаны мен биздин картага коет элем. Бул орто сай суу сактагычы, орто токой суу сактагычы, мол маданият жана биз көргөн жер. Ортодогусу 11 километрге кирип келип атат. Бул Кемпироват, Сох, Шахимардан. Биз айланып, мурун Жалал-Абад менен Оштун ортосу 45 жол болсо айланабыз 1,5 саатта тооралап качып кетип атабыз. Түштүк Америкада Инктердин империясы деген болгон жолдору өрөөн менен эмес, тоонун чокусу менен жүрүшкөн да алар. Эгер ошондой болсо, биз Инктердей болуп, тоонун чокусу менен каттап калабыз. Канчалык тоонун чокусуна десең, ал ошонда рентабелдүү эмес мамлекет болот. Анткени убакыт көп кетет, бензин көп кетет, машиналарың талкаланат, жолдоруң талкаланат. Түз жерде жашагандарга караганда чыгым көп болот. Рентабелдүү эмес мамлекет болуп калабыз. Ошон үчүн биздин жолубуз түз болуш керек, тез болуш керек. Мына Ошто 30 жыл тез өтүп кетет экен. 30 жыл көптөй болот эле, мына көз каранды эмес болгонуз 30 жыл өттү. Дагы 30 жылдан кийин Ошто 1 миллион калк жашайт. Жалал-Абадта 1,5 миллион калк жашайт. Өзгөндө 1-2 миң калк жашап калат. Бул шаарлардын турмушун камсыз кылып туруш үчүн магистрал керек. Тез каттаган көп жолдор керек. Дарысын ташыйт, унун ташыйт, отунун ташыйт, ооруган адамдарды ары бери ташыйт, жакшылык жамандыкка ташыйт, организм иштеп туруш керек. Миллиондогон адамдар жашаган мегаполис болот. Анан азыр ушу тоонун арасы менен кеткенге караганда, мына могул жерди карагыла, мен атайын кызыл менен чийип койдум. Мына кызыл менен чийилген жер. 10-15 миллион мол Жалал-Абадтан келип, мына могул жер Барпы. Могул жер Жалал-Абад. Барпыдан чыгып, мынакей өзгөндү көздөй тоо менен Адыр менен жол чыгып атат. Ушул жол менен түп-түз эле дамба куруп могул жерде. Могул жерде таш карьерлер бар. Таштан алып келип таштай берсең эле могул жерде дамба болуп калат, ортосунан көпүрө курасың. Мындай өтүп келип өзгөндөн ылдый жагынан чыксаң, жеңил машиналар Жалал-Абад менен Оштун ортосуна каттаган 20-25 мүнөт экономдойт экен. Жүктөлгөн оор машиналар 1 саатка чейин экономдойт. Абдан тез кетет да, тоскоол болгон эч ким жок. А бул жол менен келсең, өзгөндүн базарынын ичинен өтөсүң. Оор жүктөгөн 40 тонналык машина эмес, жөөтүш кыйын. Бул шаарга ыңгайсыз. Тромб жанагы кан токтоп калгандай элечи. Мына ушуну биз курушубуз керек. Бул биздин стратегиялык кызыкчылыгыбыз ушундай болуш керек да. Жол, арык канал деген бул главный. Чөл өлкөлөрдө эң негизгиси бул каналда ирригация. Мамлекет Дурече деп коебу, тиги эме Вавилон жашаган жер. Арык казгандан башталган экен. Суу жетпей, чөл жер да арык казгандан. Бизге окшогон тоолуу өлкөлөрдө жол казган. Жол менен эле суу биздечи. Мамлекет ошону жасап берсе, калганын эл өзүбүз кылып алабыз деп турбайбы? Туурабы? Эми эмне кылдык? Өзбекстан менен договор түзүп, суу сактагычтын алдындагы жерди биз берип жибердик. Жана 900 метр деп айтып атышпайбы? Бул деңиз деңгээлинен мынакей 900 метр деген могул жер болот экен дагы. Мына баягы жол сала турган жерибиз, жол салабыз деген жерибизчи. Салууга мүмкүн болгон жер Өзбекстанга кетип калып атат. Мына Өзбекстанга кетип калып атат. Азыр суу болул жерде. Суу жылдан жылга азаят. Калк көбөйгөнү мененчи. Жылдан жылга азаят. Болул жерлердин баары Өзбекстандын жери болуп калат. Жолубузду курат. Жана стратегиялык келечегибиз
стратегиялык мүмкүнчүлүгүбүз колдон чыгып атпайбы? Биз инктерде болуп тиги сокмо жол менен тоонун кыры менен жүрүп калабызбы? Биз бириге албай калып атпайбызбы? Чоң шаарларыбыздычы. Ошон үчүн биз берип кое беребиз, башка жерден алабыз дебеш керек. Мындай башка жер жок. Кыргызда макал бар го. Атка бергис кунан бар, кызга бергис жубан бар деген. Так ошондой жер. Мындай башка жер жок. Жана 5 манжа кирип келип атат, жок. Сындырышыбыз керек. Тегинисин ортото коюп, башкасын азайтканга аракет кылыш. Биз бир бүтүн организм болушубуз керек. Биздин ортобузда эч кандай муздак дуал, муздак манжа тозбогондой болуш керек. Мен биз өзбек туугандарды душман, аларды жаман деп айтпайбыз. Бул закон ошондой. Бир тууган болсоң дагы, бир туугандар талашпаса да, алардын аялдары, балдары талашат да, туурабы? Турмуш ошондой. Биз коңшуларды жаман дегенибиз жок. Закон ошондой. Эми ушул жерден бир чоң ката бүгүнкү бийликтин. Биз ушул жерден 4000-5000 гектарга жакын жерге убагында компенсация алып койгон экенбиз. Ошон үчүн бул жерди беришибиз керек дейт да. Андай эмес. Бүткүл кыргызстандыктар ал документтер менен таанышып чыктык. Ушул жерди суу басканда биз албай калган түшүмдүн пайдасын компенсация кылыш үчүн башка жерден Өзбекстан жер берген. Дагы 10 000 деген гектар жерди өздөштүрүп суу чыгарып бериш керек эле. 200 километр сол жактан канал казып, Кадамжай Бүргөндү таласына чейин суу алып барып бериш керек эле. Алардын баары жасалган жок. Анан ушул мен фамилияларды айтпай эле коеюн, анан ушул жерден талаш болуп атпайбы? Суунун башын Өзбекстанга берип койдук десек, жок, ал суунун башы эмес, суунун башы эмес. Теги суунун башы жогору жакта деп айтып атышат да. Жок. Жана платинаны көргөзгүн. Мына бул суунун башы, Асылбек ака. Оң жактагы канал Сузакка барат. Сузактан топурак белге чыгып база коргонго түшөт. Насос менен. Мына суунун башы ошол эки район үчүн. Ошол деген 10 000 деген адамдар ошол аркан суу ичет. Бирок биз өзүбүздүн долябызды, суубузду убагында ала албайбыз. Өзбекстан айтып атат, бизге суу жетпей калды, эртең бүрсүгүнү деп ошол жерге мындай сурап аласың. Өзүбүздүн сууну биз сурап алабыз. Жана жаш кездерде бар го, тиги байкесе чай ичип атып кулагымды карап тур, анан кызаргандан кийин сен очуртуң келет дегенде, биз кулактарын карап турабыз, качан сууга тоет экен деп. Сол жагынан канал чыгып, жана мен айткандай, тиги Кадамжайга чейин кетиш керек эле. Анын шлюзу дагы Өзбекстандын колунда. Бирок, мына өзүңөр көрүп турасыңар, ак чек ара. Платинанын 3төн бири биздин территорияда. 3төн бири. Өзбекстан өзүнүн картасында ошол чек аранын кызыл менен чийилгендерин өзүлөрү чийип алышты. Платинаны толук өзүнө өткөрүп, алар чийип алышкан. Бирок СССРдин картасында, официалдуу картада, дүйнөлүк картада платинанын 3төн бири биздин территорияда турат. Азыр жана бизден сурап аткан 100 гектар, 50 гектар деп турган ошол кызыл менен чийилген жерди платинаны 100% өзүбүзгө алып алайлык деп турат. Эгер платина 100% кетсе, биз Кара сууга, Араванга, Кадамжайга суу сурап ала алабызбы? Сузак менен база коргонго ала албай атсак, ала албайбыз. Азыр биз платинанын 3төн бирин өзүбүзгө алып койсок, ошол жерден туннель казабызбы, башка казабызбы, өзүнүн 14% долябыз деп, чек араны бойлотуп арк менен Кара суунун талааларын алып кетип калсак болот да. Эгер биз ошол кызыл менен чийилген жерди берип жиберсек, кийин суу чыгара албай калабыз. Сууга бара да албай калабыз. Анткени суунун жээктери жанагынтип тартылгандан кийин суу азаят. Тартылгандан кийин ал жерге вышкалар коюлат. Анан биз ой жүгүрткөндө кылымдар категориясы менен ой жүгүртүшүбүз керек да. 100 жылдан кийин же 150 жылдан кийин ушул водохранилище ылайка менен толот экен. Кум, сум, таш баш алып келип атып, ушул жердин баары толуп, теп-тегиз плата деп коет го, плата болуп калат. Ортосунан гана кичине суу агып өтөт, калган жери теп-тегиз жери болуп калат.
мурункусын көргөзчү, пазыл. Мурунку слайдта. Мынакей. Эми суу жок болуп ушул жер теп-тегиз жайык жер болуп калсын дейли. Ортолорунан гана кичинекей суулар агып өтөт да. Анан ошол жер антип турбайт. Ал жерге Өзбекстан шаарларын курат, суунун бойлорун гүлдөтчүт да. Айылдарын курат. Анан жана ойма чийме болгон Шырдактагыдай болуп, бири-бирибиздин мындай кучакташкан территориялар пайда болот. Анан чатактар болот. Мынакей, чатакка минаны өзүбүз коюп берип атпайбыз. Biz 100 yıl kийинкини ойлошубуз керек. Биздин чөйрө эмне болот. Өзүбүздө эмес. Урматтуу партиялаштар бизди угуп аткан. Биз бул граждандарга, граждан деген эгемен мамлекеттин ээси, ээлерин сиздерге, анан сиздердин араңыздардан чыга турган келечектеги мамлекеттин жетекчилерин айтып атабыз. Эмне кылбашыбыз керек? Эмне кылбашыбыз керек деп. Мына стратегиялык кызыкчылык деген ушул. Эгер биз ушундай ой жүгүртсөк, эч убакта биз алдатпайбыз. Эмне кылышыбыз керек? Азыр учурда биз өкмөткө Кемпир Абад, Орто Токой суу сактагычы чек ара маселелеринде сүйлөшүүлөрдө кол тийгиз биздин менчи, биздин территория, ал соода болбойт деген позицияга ээ болушубуз керек. Ал соода болбойт. Биз кетип атканда өзбек туугандар билиш керек. Муну сурабайбыз, алар макул болбойт. Алмассак башка орусча айтканда равнозначный жерлерде алмашабыз. Кээде 10 гектар 1000 гектарга тете болуп калат. Мен көргөздүк го 1000 гектарга. 2,5 почти 3 миллион квадраттык километр территориясы бар казак туугандар 3 гектарды бербей атат го бизге. Не деген жерлерди Каркырадан баштап тиги Таласка чейин алмаштык. Жок, ушул жерди беришпейт. Платинаны көргөзүп атасың да, 3D жакшылык платинаны көргөзүп атат. Чек ара кайдан кандай өткөнүн. Мына суу оң жак канал, сол жак канал менен Кыргызстанга кетет. Суу алып өтсө болот экен. Көрдүңүз, платина менен чыгарып, муну капталдатып, сууну өзүбүзгө алып кетсек болот экен. Келечекте. Эми урматтуу партиялаштар, өзгөчө мына угуп турган биздин мекендештер, чек ара маселеси татаал маселе. Кыйын маселе. Өзгөчө Орто Азияда жана суу ресурстары менен талаш болуп калгандан кийинчи. Бангладештен кийин эле эң калктыгы жайлашкан регион бул Фергана өрөөнү. Бангладеш, анан кийин эле мына бизде калк эң тыгыз жайланышкан. Демография күчтүү. Проблема жумушсуздук деген бар. Анан ошон үчүн ар бир клочок кичинекей жер, кичинекей булак чоң талаш болот. Ошону биз акылмандуулук менен, ынтымак менен, сүйлөшүүлөр жолу менен чечишибиз керек. Бирок бир принцип болуш керек. Бизге бирөөнүкүн кереги жок, өзүбүздүкүн бербейбиз деген. Бул план атадан балага калды дегенде саясатчылардын муундан муунга сүт менен, эненин сүтү менен бериле тургандай. Өчүп калдыбы, Эненин сүтү менен бериле тургандай. Энемин сүтү менен бериле тургандай бир билим болуш керек. Биздин планыбыз жүздөгөн жылдар болуш керек. Бирок 100 жыл күтүп отурабыздан бул маселени тездетишибиз керек. Мына азыр көпчүлүк өзгөчө социалдык секторде Камчы Ташиев менен Садыр Жапаровду сындап атат. Албетте алардыкын биз айткан концепция боюнча караса чоң жаңылыштык ката деп мен эсептейм. Жаңылыштык деген сөз алардын ниети туура, ниети таза болгон. Биз тез барып, арпаңдап барып, тез кыргыз элине бүтүрүп турмушун жеңилдетелик деген жакшы ой болгон.
маселенин мынчалык татаал экен, чиеленишкен экендигин мындай аңдый берген эмес деп баа беришибиз керек. Протоколдор көп түзүлгөн. Көп жолу Өзбекстан отказ берген, көп жолу Тажикстан отказ берген. Эми бул биринчи жолу биз дагы отказ берип атабыз. Жөн бербестен ачык эл менен кеңешип, президент өзү айтып атат. Эл менен кеңешип чечебиз деп. Камчы бар өзүнүн жаңылыштыгын мойнуна алды. Жаңылыштыгын мойнуна алган булдаган эрдик көгөрүп эле меники туура эмес деп тура бергенден. Туура көп убакта чек ара маселеси ачыкка чыкпастан купуя чечилет. Эгер купуя болуп кеткенде кетип кала бермек экен. Дагы жакшы камчынын характери. Дардаңбаев баарын айтты, анан кийин баарыбыз кеңешип мындай токтотуп калдык. Жакшы иш болду. Ошон үчүн урматтуу партиялаштар, мекендештер, бул маселеде биз ынтымак болушубуз керек. Ынтымак болбосок чечиш кыйын. Азыркы жашагандар кийинки муун менен ынтымак болуп, ыраттуу бир саясатты алып кетишибиз керек. Мен дагы талкуудан кийин биздин резолюцияда ушуну сунуш кылат элем. Кемпир абад суу сактагычы, анын платинасын 3төн бири, Орто Токой суу сактагычы Кыргызстандын ажырагыс территориясынын бөлүгү. Ал кол тийгиз. Ал чек ара маселелеринде алмашуунун соодасы предмети болбош керек деген императивдик мындай ойду киргизип коюуну сиздерге мындай сунуш кылам. Эгер суроолор болбосо, анда талкууга чык.